Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин алдындагы техника-экономикалык колледжи. Башталгыч аскерге даярдык сабагынын окутуучусу Мырзабек уулу Самат. Улуу жеңишке 75 жыл. Эч ким, эч нерсе унутулбайт. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. Аттанган туулган жер үчүн, аттанган котман эл үчүн, гүл коюп эске рыйдалам, уулуңар жокер эл үчүн. Эстелик берип канду кармаштан кайткан жок кайра батыштан. Эстелик болду эмалар. Саламатсыздарбы? Тот 19 Акунова Үмүт. Сооронбай Жусуев алакан. Балам мына төшөгүнөн турду бат. Мойнумдан кучактады булдырап, алаканын өптүм дагы баламдын.
Тээ согушту эстеп турдум тунжурап. Самак эле ынак досум сырдашкан. Укмуш болчу күлкү менен ыржактан. Ызылдаган октор тына калганда ыр күлкүгө бизди бөлөп жыргаткан. Самак айтты: "Кайда жүрдүң, Жанатан? Мына балам, сен баламды карасаң, ал бала эмес турду кагаз үстүндө 5 манжалуу кичинекей алакан." Самак өөп кагаз бетин жапты да улутунду бала кандай жакшына ошол түнү алакандуу кагазды коюп жатты жаагынын астына. Талай өөп самак ошол сүрөттү, талай жолу алмаштырдык түнөктү. Бир кыштакка кирип бардык жөө сүрүп, дүкүлдөтүп үмүтү жок жүрөктү. Бир короодо бала турат байлануу. Бул не шумдук, таппай калдык айланы. Жардам сурап бала колу эрбеңдеп, бала көзү бизден өтүп жайнады. Баланы биз аң-таң калып карасак, баарыбыздан самак тура баласак. Наристени бошотууга байлоодон аттап-буттап чыркап кетип баратат. Ыйлап турган ал балага таңылып, жеткен кезде атасындай сагынып, кара түтүн боз топурак бурк этти, коюп койгон жөө минасы жарылып. Андан ары мен айта албай баратам, айткан сайын жүрөгүмдү канатам. Экөө тең жок жерде калды бир гана куп-куу болгон кичинекей алакан. Кээде түшүп мен торуна санаанын, көргөнүмдүн көбүн эске саламын. Согуш десе көз алдымда көрүнөт, ошондогу алаканы баланын. Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апакем. Мен сенин кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак баракты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгендей ишенем. Ооба апа, сөзсүз меникин туура дерсиң. Антсе да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү кыйдың? Адамга бир гана жолу берилүүчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Ооба апа, энесиң. Сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтаарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек, биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга таанытып, окутуунун ордуна курал кармап, жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Бир сааттан кийин мекеним тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын таалуулуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн. Ыйлаба апа, эч ким ыйлабасын. Кош, түбөлүккө кайыр кош. Кош, караныңдан айланайын алато. Кош, сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов. Эстелик. Биз турмушта аталардан кечкелип, тээ батыштан согуш отун кечпедик. Аталар төрөлелик биз үчүн кала берди танк алдында тепселип. Биз турмушка агалардан кечкелип, тээ алыста адам канын кечпедик. Агалар жарал элек биз үчүн
кала берди бомба алдында тепселип. Бул турмушта тээ батыштан сез берип турат бүгүн бардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ушуларымды, аталарды, агаларды эскерип.